Салам достор, Кыргыз Дамдар каналына кош келипсиздер. Достор, биз бүгүн сиздер менен аябай даамдуу, жумшак булочкалар жасайбыз. Эгерде кызык болсо, анда видеонун аягына чейин мени менен чогуу болуңуздар. Биз биринчи жылуу сүттү идишке коюп, ага жарым чай кашыкта туз жана 1 чай кашык сахар салып, жана ачыткыны салып, ачыткы эригенге чейин жакшылап аралаштырып алабыз. Эми калган сахарды салып, аны да аралаштырып, 1 аш кашыкта бал кошобуз, же андан көрөк кошуп, же болбосо бал кошпой деле койсоңуздар болот. Эми өсүмдүк майын кошуп, дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Унду салып баштадым. Унду элешибиз керек. Эленген унду бөлүп салып аралаштырып алабыз. Биринчи кашык менен аралаштырып, андан кийин кол менен илеп баштадым. Мынакей. Эми идиштин түбүнө өсүмдүк майын шыбап, ага камырды салып, үстүн жаап, камыр көтөрүлгөнгө чейин коюп коебуз. Камыр көтөрүлгөнгө чейин биз начинкасын даярдайбыз. Бул жерде менде творог, творогко 1 чай кашыкта ваниль сахарын жана сахарды салып, жакшылап аралаштырып алдым. Бул жерде менде сары мейизди жууп, курганга коюп койдум. Мынакей кыздар, менин камырым аябай сонун болуп көтөрүлүп калыптыр. Эми камырды биз жайып баштайбыз. Камырым аябай жумшак, жайганга да аябай ыңгайлуу. Мынакей достор, ушинтип жайып алабыз. Мен бул жерде сливочный май иштетип жатам. Эрте эле холодильниктен чыгарып койгондуктан аябай сонун болуп эрип калыптыр. Сливочный масланы ушинтип шыбагандан кийин эми творогду бирдей кылып жайып чыгабыз. Мейизи дагы бардык жагына бирдей кылып салып чыктым. Мынакей эми биз рулетке окшотуп ороп алдык. Курч бычак алып, ушундай кылып тең кылып бөлүп алабыз, достор. Мына эки жагын унга бөлөп туруп, кичине баскылап, формага келтирип алабыз. Келтирип биз өзүңүздөр көрүп тургандай кылып тизип чыктык. Тизип, үстүн дагы чачык менен жаап, дагы 30 мүнөткө көтөрүлгөнгө коюп коебуз. Ал эми бул жерде 1 жумуртканын сарысы менен кичине сүт кошуп аралаштырып койдум үстүнө сүрткөнгө. Мынакей бизде 30 мүнөт өттү. Аябай сонун көтөрүлүп калыптыр. Эми үстүнө ушинтип сүртүп чыгабыз. Үстүнө сүртүп, духовкада 180 градуста 20 мүнөттө мен бышырып алдым. Кыздар, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай аябай сонун, аябай даамдуу болуп пышты.
жыты аябай уруксуйт. Өзүңүздөр каалаган чай демдеп же болбосо сүт менен дагы ичсеңиздер аябай даамдуу болот. Достор, албетте жасап көрүңүздөр ушул рецепт менен. Достор, видеону жакын адамдарыңыздар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Албетте сиздерден комментарий жана лайктарды күтүп каламын. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин тынччылыкта, аманчылыкта болуңуздар. Менин каналыма катталганды дагы унутпаңыздар.